Оральный секс деген түшүнүк бар дейт. Мындай суроо көптөн бери келбей калды эле. Ошол нерсени мусулман жашаса болобу? Хадистерге шилтеме жасап, жакшылап түшүндүрүп коесузбу дейт. Бул суроо адепке ылайык болбосо кечирим сурайм, рахмат дейт. Бул макруh. Макруh адепсиздик катары балынат шариат боюнча. Бирок мажбурлап ушул нерсеге түрткөн туура эмес. Шариат боюнча макруh, бул боюнча Фатавал Баззазияда айтылынат, Ханафи китептеринен. Анан кайсыл хадис десе бул боюнча хадис айтылынган эмес, хадисте айтылынат шариатыбызда, аят хадистерде эркек менен аялдын ортосундагы мамиледе аял айыз көргөн учурунда кошулганга болбойт жыныстык мамилеге, ошондой эле нифас көргөн учурда кошулганга болбойт, ошондой эле аялдын аркасынан арканкы авретине кошулганга болбойт. Бирок эркек аял ар кандай ыкмада эгер бири-бирине туура келсе, аялы күйөө аялын нааразы кылбаган, мажбурлаган абалда ар кандай ыкмада кошулса болот. Ал эми жылаңач денесини бириникин бири өп жиберген башка бир жерлери ал өздөрүнүн ыктыярына коюлат дагы. Эгер бирин-бири мажбурлай турган болсо, бул арамга чейин барып такалат. Эгерде мажбурлабай турган болсо, адепсиздик макруh боюнча калат. Сиз бир жолу телевизордон эркек уруктугун аялынын уруксаты менен гана аялдын жыныстык мүчөсүнүн ичине эмес сыртка жүрсө болот деп айткансыз. Бул чындап эле аялдын укугубу же мен туура эмес түшүндүмбү? Эгер аялдын ушундай укугу бар болсо, эмне үчүн экенин түшүндүрүп бересизби дейт. Ал туура. Анткени ошол жыныстык мамиледен аял толук ырахатын алыш керек. Ошол аял толук ырахатын алганга эркек толук аракетин көргөнгө милдеттүү. Өзүңкүн бүтүрүп нара жатып алып тиги чала өлгөн жыландай калып кетсе, кыяматта мойнуң асылат. Сен ойлойсуң, ушу сайгылап койсоң бүтүп калат да, менен бүтпөйт. Пайгамбарыбыз айткан, силер аялдарыңарга мал ашкандай ашпагыла деген. Мал чуркап келип аша берет. Жок, силер мукаддимат жөнөткүлө. Өбүшкүлө, сүйлөшкүлө, жакшы сөз айткыла, эртеменден баштап даярдагыла, ушундай болсун, маарага бир жете турган болгула дейт. Аялдардын бели ооруган, башы ооруган, оорусунун 99% ошол сен ходячий аптекадан. Саңа тиешелүү. А ошол аялдын ошондон ырахат ала турган себептеринин бири ошол уруктуктун аялдын жатынына түшүүсү. Антен ошол уруктук аялдын жатынына өзүнчө крем болуп, дару болуп, аны айыктырат. Демек аялдын укугу. Сен никелеп алдың, ма менен кошулуп атасыңбы? Ошол уруктук ал укулуу, акылуу. Ал акысын өзү макул деп таштаса гана уруксат аласың, болбосо ала албайсың. Ошону жанагыдай уруктугун ичине киргизбей кое турган башка бир ар кандай курал жарактарды колдон аялдын уруксаты менен гана болуш керек.